бүгүнкү 5-чи эл аралык аялдар бизнес форумун ачык деп жарыялап коюуга уруксат бериңиздер. Бүгүн Бишкек шаарында 5-чи эл аралык аялдар бизнес форуму өз ишин баштады. Форум түрк элдеринин прикладдык искусствосунун кылымдарды карыткан салттары темасында өтүүдө. Форумга Кыргызстан боюнча ишкерчилик менен алектенген айымдар катышууда. Аялдардын ишкерлигинин азыркы убакыттагы ролу жана кийинки учурда, кийинки кадамдарда кандай кадамдарды шилтешибиз керек. Баягы ишкерлерге жардам берүү иретинде, баягы экономикадагы өнүгүүсүнүн ролун көбөйтүүгө да. Экинчи маселе бул улуттук прикладдык искусство. Улуттук прикладдык искусство бул эмне? Экономикага таандыкпы же маданиятка таандыкпы? Улуттук прикладдык искусствонун баягы азыркы учурда ролу кандай? Анан түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрүн чакырдык. Ошо түрк тилдүү мамлекеттердин улуттук прикладдык искусствонун өзүнүн баягы окшоштугу бар да бир чети. Бул фундамент, улуттун өнүгүүсүнүн фундаменти деп да карасак болот, туурабы? Бүгүн биз атайын бизнести баштайм дегендерге өзүнчө тизме түзүп атабыз. Бизнеске инвестиция керек дегенде өзүнчө түзүп атабыз. Жана цифровизация, ушу IT технологияларга үйрөнөм дегендерди өзүнчө түзүп атабыз. Жана бүгүнкү сүйлөп өзүнүн каалоо тилектерин айткан, сунуштарын айткан мыктылардан жана катышуучулардан анын баарын чогултуруп резолюция кылып өкмөткө, мамлекеттин жетекчилерине бермекчибиз. Форумдун расмий ачылышына мамлекеттик катчы Марат Иманкулов, Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев баштаган бир катар расмий өкүлдөр катышып, аял затынын бизнес чөйрөсүндөгү жана жетекчилик тармактагы ролу өзгөчө баса белгиленди. Алар экономикалык өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү катары гана эмес, маданий, социалдык жана инновациялык өзгөрүүлөрдү алып келүүчү лидерлик сапаттары да белгиленди. Мамлекет абдан аялдарга биздин зор жардам берген мамлекет даяр. Айтпадым жанагы 40% болуш өндүштөр өзгөчө жанагы чакан ишканалардын эмелеринде баардыгын айымдар башкарат. Бизге гарантия берген жактан ошо 40% аялдарга берген. Бул чоң эме, мындан ары дагы биз нарыштырбыз. Аялдардын билесиз, алардын эмгеги абдан коррупцияга аралашпайт көп. Булар үлгү көрсөткөн жетекчилер да. Ошондон ушундай аялдар көп болсо деген тилек. Пленардык жыйында аялдардын бизнес тармагындагы орду жана түрк дүйнөсүнүн кол өнөрчүлүк мурастарын өнүктүрүүдөгү ролу талкууланып, инвестиция тартуунун жаңы багыттары белгиленди. Бир гана Кыргызстан эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн аялдардын башын бириктирип, ошол бизнес чөйрөсүндө, ошондой эле кол өнөрчүлүк чөйрөсүндө, искусство, маданиятта белгилүү болгон аял инсандарыбыз жолугат. Себеби азыркы коомдо ар кандай оош кыйыш заманда аялдардын биздин заманыбызда ээлеген орду өтө чоң да. Ошондуктан бүгүнкү форумдагы биздин аялдардын активдүүлүгүн көрсөткөн ошол кандайдыр бир деңгээлде бир жаңы бир этаптын бир башталышы катары эсептейт деп ойлойм. Себеби бул форумда бир канча практикалык маселелер, бул жөн гана сөз эмес, ошол эле учурда мындай чечим кабыл алып аткан, ошондой эле жаңы жолду, жаңы инновациялык багыттарды көрсөтүп турган форум болот деп эсептейм. Чүй облусунда 2000 үй бүлө социалдык контракт аркылуу колдоого алынса, алардын 70% аялдар. Бул демилге аялдардын экономикалык көз карансыздыгын камсыздап, кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө жол ачып, айыл жериндеги турмуш деңгээлин жакшыртууга маанилүү роль ойноду. Основное направление это идет сельхоз, сельское хозяйство, развитие предпринимательской деятельности в части торговли, прикладного искусства, швейных изделий. И основную роль наши матери остаются рядом с детьми, которые дают в интересах устойчивости, создаются рабочие места. Если на сегодняшний день по Чуйской области около 2000 рабочих мест создано в рамках развития бизнеса, и в этом направлении ведется активная работа. Мындан сырткары бүткүл Кытай аялдар федерациясы тарабынан белекке берилген 83 дана ноутбуктардын бир бөлүгү Кыргызстандын аркыл аймактарындагы аял өкүлдөргө расмий түрдө тапшырылды.
санариптештирүү, бизнести жүргүзүү, аялдардын баягы билимин өркүндөтүү боюнча бүгүн бизге колдоо иретинде бизге мына мондай ноутбуктарды берди. Биз аябай кубанычтабыз. Мындан дагы көбүрөөк ушу аялдардын колдоо иретинде ушундай конгресстерди уюштуруп турган болсо, анда биз бат эле өнүп кетет деген ойдомун. Форумдун алкагында Бишкек шаарында аялдар үчүн Кыргыз-Кытай санариптик өнүктүрүү борбору расмий ачылмакчы. Аталган борбор аялдардын санариптик билим деңгээлин жогорулатууга, IT багытында кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана заманбап технологияларга жеткиликтүүлүгүн камсыздоого багытталган. Мы прекрасно знаем, что в Кыргызстане сейчас цифровая экономика тоже бурно развивается. А сейчас, можно сказать, мир живет в цифровизации. Поэтому сотрудничество в этой области имеет актуальное значение. И к тому же цифровизация помогает женщине в трудоустройстве. Я думаю, что трудоустройство для женщины, для страны очень важно. И поэтому этот центр, конечно, помогает женщинам Кыргызстана получить навыки в этой области. Конечно, это помогает, гораздо помогает им в области, то есть трудоустройства. Форумдун жүрүшүндө ар түрдүү тармактардан келген спикерлер сөз сүйлөп, өздөрүнүн тажрыйбалары, жетишкендиктери жана кыйынчылыктарды кантип жеңгени тууралуу баалуу маалыматтар менен бөлүшмөкчү. Иш-чаранын эң маанилүү темаларынын бири ар бир аялдын ички потенциалын ачуу, аны колдоо жана аял затынын коомдогу күчүн, таасирин баса белгилөө болот. Аял өзгөрүүнүн, өнүгүүнүн жана жаратуунун булагы экендиги форумдун жүрүшүндө дагы бир ирет тастыкталмакчы. Азыр бул жерге бере турган темам аялдын күчү туурасында тема. Аялдын күчү менен өзү мамлекет кармалып турат десек да жаңылышпайбыз да. Эшикке чыгып, эркектин жумушун кылып атат. Мамлекетте жүрүп, көптөгөн мамлекеттик жумуштарды кылып атат. Үйдө жүрүп, аял болуп атат, келин болуп атат, жубай болуп атат, эне болуп жатат. Мына ушул жердин өзү эле аялдын күчү деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө кол өнөрчүлүк боюнча оймонун түшүлгөнү, кийимдин токулганы, тамактын түрү, борсоктун жасалганы, сары майдын ошол бир бүгүнкү күндөгү даңазалап ушул тозуп алгандагы эле тургандагы, кирип келе жаткандагы аялдын көркү. Форумдун алкагында улуттук кол өнөрчүлүк, заманбап ишкердик жана аялдардын чыгармачыл эмгектери камтылган көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөдө Кыргызстандын бардык аймактарынан келген катышуучулар өз кол эмгектерин, продукцияларын жана маданий мурастарын сунушташты. Жанар айымдагы ушундай улуттук колореттеги баш кийимдерди жасоо менен алектенет экен. Ушу эмгектериңиз жөнүндө айтып өтсөңүз, канча убактан бери алектенесиз? Мен бул көп жылдан бери алектенем. Өзүм жасайм ушу веретка, колгап, шляпа, шапкалар. Бул өзгөчөлүгү, бул баш кийимдер, жүндөн кийиштен жасаган баш кийимдер өтө ден соолукка пайдалуу. Бул баш ооруга да жакшы, давленияга да жакшы. Негизи өзгөчөлүгү ошо. Илгертен биз ошо ала кийишке ата-энебизге жардам берип жүрүп, ошол биз такшалып калыптырбыз. Ошон үчүн биз Кыргызстанда ошо баш кийимдер жасаганга аракет кылып, мен азыр ушуну жасап жүрөм. Форумга Жалал Абад облусунан атайын келип катышып жаткан Салия Тоялиева айым кол өнөрчүлүккө 50 жылдан ашык өмүрүн арнаган. Ал бул тармактын чебери. Жасаган иштерибиз жүн боюнча көбүнчө шырдак, килем, курак, боз үй жасалгалоо, түрдүү сувенирлер. Биз возрасттагы аялдар көбүнчө, жаштар да келишет. Ошо үйрөтөбүз да. Биздин тиккендер Америка, Швейцария, Бразилия, ар жактарга, телевиденияларга бир тартып алып эле анан бар жоктон билишип, ишкан эски шырдак, эски куракты дагы ушунча көңүл коюп карайм да, жакшы көрөм улуттук кол өнөрчүлүк ишти. А бул жерде канча түрлөгөн курактар, түрлөгөн саймалар, тим эле өзүмчө вдохновление алып, байып, көңүлүм толуп,
Бул жерде Кыргызстандын эң кыйын айымдары топтолуп турушат деп сыймыктанам. Форумдун алкагында көргөзмөдө өзгөчө көңүлдү бурган Эсенай кооперативинин заманбап мода менен этностилди мыкты жуурулуштурган эмгектери болду. Мен Алыскы Чаткал районунан. Колубузда 18 келин кыз иштейт бизде. 18 келин кыздын эмгектери өтө бааланат. Канча чет мамлекеттин 9 мамлекетке барып келдик. Дагы деле бизге чакыруулар өтө көп келип атат. Кудай буйруса, бул азыркы иш-чаранын, азыркы аялдардын форуму эң жакшы деңгээлде өтөт деп ойлойм. Себеби канча кол өнөрчүлөр келди бул жерге. Жана ошондой эле бир Түрксой менен иштешейик деген мен мунун баардыгын басып өттүм. Бизде мисалы үчүн мындай костюмду жасасак, шырыма менен эки жактама кылып шырып жасап чыгарып атабыз. Анткени мурунку менен азыркыны айкалыштырып жасоо биздин максат. Бул жибек менен жалаң жүндөн жасалат. Бул деген международный рынокто турат бул. Чындап келгенде биз чет мамлекетке барганда ушун менен аябай жакшы көп бааланабыз. Мына ошондой эле мына улуттук кийимдерибиз мынакей. Бул эркектердин кийимдери мына булар, мына курткалар, мына булардын баардыгы ошо биздин Чаткал районунан кооператив Эсенай чыгарабыз дайыма. Бирибиз жолубузду, базы өткөн жолубузду калганы булап кеткендей болсок деп максатым. Айланып кетейин, анткени биз бул кыргыздын нукура буюмун, нукура нерсени жоготпошубуз керек. Жашыбыз өтүп баратат, аркада өсүп келаткан жаштарга калтырып кетейик. Көргөзмө аялдардын чыгармачылыгы, ала кийизден жасалган баш кийимдерден сырткары кооз зер буюмдар менен толукталды. Ой, көбүнчөсү эксклюзивный авторский да, авторский работалар. Өзү ошо Ысык-Көлдөн келгенбиз, ошол жакта жасайбыз да. Узорлорду карайбыз, илгерки биздин таштарды жана петроглифтерден, кыргыздын улуттук ошо салттуу узорлорду көбүнчө көрүп, ошолордон жалабыз да. Форумдун экинчи бөлүгүндө бийеки жолугушуулар, панелдик сессиялар өтүп, катышуучулар өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, өнөктөштөрдү табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Зарема Жeenалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары.